Tanık birisidir. Мен Прасулова Роза, Ош шаарынын тургуну. Асанов Темник күйөөм экөөбүз ажырашканда, ажырашып мына сотко кайрылган элек, имущество бөлүшүү боюнча. Бөлүшкөндө бул сотто туура эмес чечим чыгарып коюпту. Мына Приматов Каныбек деген областный сотто. Мен ошого нааразымын, соттун чечимине нааразымын. Ошонун чечимин дагы бербейт, атайлап кечиктирип атабы бул чечимди бербештик үчүн 3 айдын ичинде бериш керек экен өзү ошону. Ортодо кандай талашуу болду дедиңиз? Талашуу баягы көмүркен боюнча баягы раздел имущество кылганда мен күйөөм менен ажырашканда имуществолор бөлмөктен 50% ага 50% мага. Ошону бөлгөндө ошонун акчаны алып туруп анын пайдасына чечип коюп, менин күйөөм мага айтпай ошо эмени сатып өттүр. Көмүркенди сатып өттүр. Эми сотко кайрылсам, соттагы туура эмес чечим чыгарып коюпту. Потому что алардан $5000 акчаны алыптыр дагы ошолордун пайдасына чечип коюптур да. Ошого мен мына соттун чыгарган чечимине нааразымын. Приматов Каныбек деген. Ошого мен Сотто отурум качан болду эле? Канча уланды? Бир эле отурум менен чечилдиби негизи? Бир эле отурум менен чечилген, просто мына 18-июлда чыккан чечим, ошодон бери бербейт. Келсем свет жок, ал жок, бул жок деп шылтоо кылып. Атайлап кечиктирип атат бунучу. Кечиктирип мен жогорку сотко кайрылайын деген элем. Бул чечпегенден кийин мен башка жакка кайрылам десем, ошо чечимди бербейт. Эмнеге кечиктирип атат деп ойлойсуз? Эмнеге кечиктирип атат? Эмне ким кызыкчылыгы бар бул жерде? Ошо наркы тараптын кызыкчылыгын ойлоп атат окшойт Олпан моюм. Кечиктирип туруп, ошо мен арызданам деген жерге арыздана албай калам. Монун срогу бүтүп, өтүп кетсе. Ошо максатты ойлоп атайлап бербейт окшойт булар. Мен ошо соттун чыгарган чечимине нааразымын, башка жакка кайрылайын деген элем. Ошентип чечип атасың, Ошентип чечип атабыз. Ошого келдик эле мына Приматов койду. Хорошо. Эже сиз да айтып бересизби? Мен Апасов Фазылова Ханифа. Şu güyalamda satırgenden narazımım. Buna kızımın bir kızı var. Öz işçide işti. 2 yıl operatsiya oldu. 45 bin akça gitti şu kızıma. O qarab aytat, güyalamam qarab aytat. O ne için Xitayda neme kılatdağı zakonga girgizip olar жаққа oytdağı baylarga. Menin kızım kim bakalım? Niçin bugan neme kılayt? Menem narazımın şu sotga. Ketsin şu. Негизи ажырашуу ошонун айынан болду эле? Жок, onu мурдалар ажырашкан, анан катын да алып алды, күйөө аламдар. Бул дагы кыргыздын кыздарын укугун тебелеп, ар катынды алып, ар кыздарды ойнотуп жүрөт. Эмне үчүн бу Кыргызстан законун карап буну айдабайт бу Кытайда? Атын эмне Кытайда? Кыргызбай деп коюшат, өзү жинсун. Жинсин экен, жинсин Кытай. Эмне үчүн аны карабайт? Закон жокпу? Кыргыздын кыздарын бирин алат, өпкө касал дейт, бирин алат, мынандай касал деп бардыгын ойнотуп жүрөт. Неге кыргыздын бу эркектердин намысы жок? Бу Кытайдын эмне үчүн бу жерде пөпөлөп алып жүрөт? Эмне үчүн акчасына учат? Кыргыздын соттору эмне үчүн окуган бу кыргыздын соттору? Эмнеде окуган? Кыргыздардын жарандарын эмелерин укуктарын коргойм деп окуганбы? Же чөнтөгүмө пара алуу, арам акча менен бала чака багам деп окуган? Эмне үчүн бизди карабайт? Жогорку сотко кайрылам, мен кетсин. Кетсин ушу сот. Кетпесем мен барчу жерге барам. Мына мен мат көрөмүн. 10 бала тарбиялеген аялмын мына. Мен арам адалды билем. Мен онда адал менет менен баккам ушу балдардычы. Мына пенсиядамын азыр. Пенсиям кичине эле, булардын чөнтөгүнө пара шунчадан түштү. Эмне үчүн соттардын акчасы бияктан эле чыгат экен, пара алып эле. Элдерди тегиз карабайт экен. Кетсин бул сот. Ketsin şu Kanıbek. Приматов Kanıbek ketsin suranam. El jurttum sizlerge kayrılam. Şu zakondu turda karap bergide şunu. Pastayan şunday kılat bir tuğanım yam oşentken. Bu niçin oturat şumal geçen? Ne zakon yok bu buğa? Niçin Kıtaylarda qoldaydı, Kırgızlarda qoldabaydı bu? Kıtaylar bayıp bar yoktu, kendileri alıp alıp. Benim kızım 2 yıl operasyası oldu. Bir kızı var, üyü yok, kayakta yaşaytayım ha. Men bagam boşa sotka berem kızımı apkir bagat. Kança yıl bagat görem boşa sottun üyün adresini bilin ben aparam bugün bakıp karayt. Karavasın ben söyleşem oşa menen. Kayerden nan taap yet bula. Bunu 70% nemesini alıp alsa. Ne degen bu Kırgızstanda zakon var özü? Bizde karayı, bizge okşan karayıp bayım kalktı. Şey karavayı bu Primatov. Ne kırısılıda oturmalı elderdi soruyor. Tegiz neme çıkarmayı bu? Toktum. Niçin çeçimdi berbeyt at? Biz arzdanganımızı bilip at bunu. Çeçimdi berbese jogarı nemelerge baram ben. Verhanlı Sovet geçen baramın. Ketsin bu sot. Gereki yok bunday sottan. Yaş kadırlar da koysun. Bu okşagan
Eskilerde aydasın keregi yok. Parakolların geregi yok bizge aydasın. Keregi yok bunday sottun. Şu terbiye bergen atenin hem nalatsiye ne sot. Bilip koy beni kamatsan kamatır. Libay jerge baram ben uktun mu? Эже үй бүлөңүз жөнүндө деле айтып кетсеңиз, өзүңүз качан ажыраштыңыздар эле, эмне менен өзүңүз алектенет элеңиз, же үй кожойке эле белеңиз? Биз ажырашканыбызга уже 4 жыл болду. Ошо 4 жылдан бери эле соттошуп келатабыз да. Имущество бөлүшөбүз, аны бөлүшөбүз, муну бөлүшөбүз. Менин күйөөм мага айтпай көп немелер сатып жүрүптүр. Мунун мындан башка дагы немелери бар, кендери барчы. Кызылкы адамдан оокатта сурма кендери бар. Аны деле мага айткан эмес. Хорошо деп мына көмүркенге бир немеге кошуп койгон экен, ошону дагы айтпай сатып жүрүптүр да азыр. Ошону соттун. Ал жерде үлүшүңүз бар эле сиздин, Үлүшүм бар эле, 70% үлүшүм бар эле. Ошону мага айтпай сатып жүрүптүр. Ошонун аркасынан азыр соттошуп жүрөм. Өзүм эч жерде иштебейм. Семьяда 11 тууганбыз. Апам өзү пенсионер. Эч жерде иштебейт апам да. Мен дагы азыр ден соолугума байланыштуу 2 жолу операция болду. Белимде кыржам бар, оруч кылганга болбойт. Кызым экөөбүз эле азыр үйдөбүз, эч жерде иштебейм да мен. Демекчи, соттун чечиминен кийин сизге кандайдыр бир алимент төлөө же болбосо эч нерсе каралбады? Эч кандай жардам бербейт да азыр. Акча деле бербейт мага. Наоборот, ошо мен мага караштуу үлүштөрдү дагы мага айтпай сатып жүрүптүр. Шуга окшогон акмак сотторго пул берип койсо эле чечип койсо. Анын акчасы көп да ошо сотторго акча берип туруп эле өзүнүн пайдасына чечтирип алып атат да. Азыр мен Кыргызстандын жарандарын карабайт. Азыр мен мындан башка жамбага турган немем жок да, эч жерде иштебейм, ден соолугума байланыштуу. Бир кызым бар. Апам да пенсионер, апам мени бакканга апамдын деле немеси жок да. Апам өз квартирада жашайт шаарда. Пенсионер, апам да атам өтүп кеткен. Демек азыр бул жактан соттун чечимин алсаңыздар, сиздер жогорку сотко кайрылабыз деп күтүп турат экенсиздер да. Демек алдагы кадамыңыздар ошондой менен уланат. Бул туура чечим чыгарбай койду биздин ош неме областтык сот. Сотко катышкансыздар да өзүңүздөр? Катышканбыз, бирок ошо биздин немени карабай, бизде акчабыз жок деп бастап карабай. Кыргызбайдан $5000 алып биздин дегенде колдоп атат. Ошого чечип койдур, ошонун пайдасына чечип койдур Кыргызбайдын. Сот паракор экен, акча үчүн неме кылат экен. Туура чечим чыгарбады. Азыр эми будан чечимди алып, ошо жогорку сотко кайрылам деп. Верховный сотко чейин барам мен. Шуну иштен кетирем, кетсин. Эли журтум кетсин деп айткыла силер дагы. Бу окшонду жоготуш керек. Кереги жок бу окшон соттордун. Жалаң акча менен иш кылат булар. Кембагалдарды карабайт. Неге Кытайлардын тарабын алат? Кытайларда акча көп да, ошо Кытайдын $500. Кытайлардын акчасын алып кыргыздардын укугун тебелей береби булар? Бу Кытайлар кыргыздын кыздарын кандай кор кылып атат? Алат, кой берет, алат, кой берет. Нечен аларды карабайт, а? Кыргызстандын укугу жокпу? Не органдарын не кылып атат? Кок жеп атат ошолорду карабай, а? Кыргыздын кыздарын кар кылып. Аты жөндөрүңүздөрдү айтып коесуздар. Аты жөнүм меники Фазылова Роза. Ош шаарынын тургуну. Ош шаарында жашайм. Мен 10 бала тарбиялеген катынмын. Bunday паракор сотты көргөн эмесмин өмүрүмдө. Не үчүн бу байлардын тарабын алат бу? Адилеттүү чечим чыгарбайбы сот? Түшүнүктүү эже. Неге бизге ошону карабайт? Карасын. Хорошо.